Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен Ош Фильм телеканалынын эфирдик убактысын Сырдашалы программасы улантат. Студияда мен Гөлзен Абдирашид кызы. Эске сала кетели, биздин программа үй бүлөлөрдү бекемдөөгө, адамдардын бири-бири менен болгон мамилени чыңдөөгө багытталат. Эгерде сиздерде кандайдыр бир сурооңуздар болсо, анда бизге түз байланышка чыгып сурооңуздарды узатсаңыздар болот. Студиябызга келген мыкты психологдор сиздердин сурооңуздарга жооп берүүгө дайым даяр. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногун сиздерге тааныштырып өтөлү. Студиябызда конокто Таңнур Сыдыкова, психолог, сандык психолог, практик. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Рахмат. Ошо бүгүнкү чыгарылышыбызда биз ошол тойго чейин ошол кыз жигиттин ортосундагы мамиле тууралуу маек курабыз. Негизинен эле ошо кыздар, жигиттер ошол болочоктогу баягы жубайын, колуктуусу тууралуу эмнелерди билиш керек? Демек, караңыз, биринчи биз билип алышыбыз керек да, үй бүлө курууда үй бүлө эмне экенин билип алышыбыз керек. Бул биз бир кичинекей ячейка деп коет, бир үй бүлөнүн бир бөлүгү, мамлекеттин, республиканын бир бөлүгү. Үй бүлөдө бактылуу жашаган адамдар бактылуу жашаса, ошол үй бүлөдөн бактылуу балдар төрөлөт, бактылуу адамдар пайда болот. Ошентип бактылуу өлкө туурабы, ошондой эле. Демек, үй бүлөнү билип алдык кандай экенин. Андан кийинкиси биз үй бүлөгө даяр болушубуз керек биринчи. Үй бүлө кураарда эмнелерди билишибиз керек, ошол эң маанилүү да. Мисалы үчүн эң биринчи биз шашпашыбыз керек. Мисалы үчүн 20-га чыктың, турмушка чык деп шаштырат кыздарды. 25-ке чыктың, турмушка чык деп шаштырат. Мындан кыргыздарды айтып коет го, мына буйрган күнү болот да депчи, никекай буйрган күнү болот. Канчалык шашмайын, канчалык аракет кылмайын, качан бизге буйрубаса, бул убакыты келмейин болбойт да. Ошондуктан эч качан шашпаш керек. Андан кийинкиси, мисалы үчүн кыздар бар да, кээ бир балдар деле бар, турмуш курсам жашоом өзгөрөт, сонун болуп кетет деген ой да, иллюзия да. Турмуш курсам бактылуу болуп кетем, турмуш курсам жашоом жыргалы болуп кетет дейт да. Бул нерсе туура эмес. Эгерде турмуш курганга чейин сен жыргап жашабасаң, жүрөгүңдө бактылуу болбосоң, сен турмуш кургандан кийин наоборот, вообще бактысыз адамга айланасың. Сен эле эмес, жолдошуңу да бактысыз кыласың. Ошол үй бүлөнү, ошол барган кайын журтуңу да бактысыз кыласың да. Андан сырткары дагы мына сексуалдык бизде тарбия жок да. Жанагы биз үйлөнсөк, ошол денебизди кандырабыз деп эле, ошентип ошондой ой менен азгырылат да, көп жаштар азгырылат дагы. Ушул нерсени канааттандырыш үчүн өзүн шашып турмуш курушат. Бул эми көпкө созулбайт, баарыбыз билебиз. Ошондуктан бул нерсени шашпаш керек, бул жакта дагы ойлонуш керек. Бул нерсе көпкө созулбар экен. Андан кийин кыздарда мындай нерсе бар. Байдын баласы, иштегени бар экен, жумушу бар экен, бар жок нерсеси бар экен, тийишим керек. Болду, мен ушул балага турмушка чыгышым керек дейт. Бул да жаңылыштык. Мисалы үчүн байлык, мындай нерсе бар да, атасын тапканы башка, эми баланын тапканы башка. Канчалык атасы бай болсо дагы, баланын башында, жигиттин колунда өнөрү жок болсо, өзү аракет кылбаса, биздин ата-энебиз билебиз, дүйнөгө түркүк эмес, биринчи туурабы. Ошондуктан бул нерсени дагы ойлонуш керек кыздар. Андан сырткары дагы чоң факторлордун бири, мисалы үчүн мындай ата-энеси таап коет го. Кыздын ата-энеси таап коет. Мен сени жакшы үй бүлө, ата-энеси тарбия көргөн бала, окуган, Америкада окуду, Турцияда окуду, биякта окуду, тиякта окуду деп, баланы актап, жактап эле турмушка берип коет. Бул эми баягы адам биринчи симпатия болуш керек, туурабы? Биз экөөбүз бири-бирибизди көргөндө деле биринчи сиз мага жактыңыз, анан кийин коммуникация болот, сүйлөшүүлөр жүрөт, анан акырын көнүшүү, анан кийин адамдын характерин билесиң, мүнөзүн, туурабы? Анан кийин турмуш курсаң болот дегени да. Бул азыр биз мындай дүйнөдө жашап атпайбызбы? Цифровой век, туурабы? Медиа тармак өнүккөн, Инстаграмга биз жакшы эле нерсебизди чыгарабыз да, эч ким бир өзүнүн минус тарабын чыгарган адамдын өзү жок. Ошондуктан биз адамга эң плюстарыбызды көргөзөбүз да. Ошондуктан ушул нерсеге да маани бериш керек да, азгырылбаш керек. Андан кийин ата-энени тапканына турмушка чыгып алып эртең ажырашып, сен күнөөлүүсүң деп башка бирөөлөрдү күнөөлөп жатып калыш өтө оңой да. Жертвага айланып калыш өтө эле оңой болот. Андан кийин сизди идеалдуу деп эсептеген адамга таптап
таптакыр турмушка чыкпаң. Себеби дегенде бул мисалы үчүн биз турмуш курардын алдында кыз жигитке бири-бирине только өзүнүн жакшы жактарын көргөзөт турабы? Сиз деле эстесеңиз. Только жакшы жактарын көргөзөт дагы, ал эми жашырат да. Анан кийин турмушка чыккандан кийин жанагы таракандар чыгып баштайт, жаман характерлери бар, кыйкырат, бакырат, урушат, ошол нерселерден баягы иллюзия болот да, өзүбүздө бир ойлоп тапкан жашообузда ал адамдын идеалын кылып элестетип окумуз да. Мисалы үчүн идеалдуу адам жок. Идеалдуу адам жок. Биз кабыл алган эле нерсебиз болот. Ушундай турмуш кургандан кийин ошол идеалыбыз күзгү сынгандай сынат дагы, все, ажырашуу деген нерсе келип чыгат. Ушундай эң маанилүү факторлор ушул да биздин жашообузда. Бирок баягы бизде мисалы кыргыздарда айтып коет эмеспи, сен сүйгөн эмес, сени сүйгөнгө баягы турмуш кур депчи. Сиз айтып атпайсызбы, сени идеалдуу көргөнгө баягы турмуш курбай эле кой деп. Бул эмнеге байланыштуу? Мисалы үчүн караңыз, мен мисалы үчүн жолдошум мени идеалдуу көрдү дагы, ал мени сүйүп атат да. Мен сүйгөн жокмун. Ладно, значит, мени идеал көрүп атат. Мен ушула турмушка чыгышым керек деп чыгып алсам, турмушка чыктым, менин характерлерим чыгарып баштайм да. Кыйкырам, мен күйөөмдү башкарам, же болбосо аны кылып кой, муну кылып кой деп башкарып баштайм да. Ал эми идеалдуу адам андай нерсе жасабайт да. Анан ал адамдын идеалы уже жок болуп атпайбы, сынып атпайбы? Анан ажырашуу келип чыгат. Мисалы үчүн, ал эми идеалды күтө берет да, же болбосо. Ооба, ошол идеалды күтө берет. Ал идеалы жок болгондон кийин болду, бул адам мага туура келбейт экен деген ойго келет да. Бул тез арада эле байкала турган нерсе да. Мына акыркы кездерде ушул мен көп кыздардан байкап калдым да. Мына акыркы учурдагы үрөө учурган окуялар, мисалы жаңылыктарда чыгып атпайбы, жолдошу өлтүрүп коюптур, уруп коюптур, балдарын сабаптыр дегендей. Ушундай окуялардан улам көптөгөн кыздар, азыркы бойдок кыздар, мен эч качан турмушка чыкпайм, андан көрө мен бүт энергиямды ошол карьерага жумшайм. Андан көрө көп акча табып, үй алам өзүмө, машина алам, анан өзүм каалагандай жашайм деп калышты да. Ушундай кыздар менен мисалы ата-энелери көп кооптонушат да. Кантип сүйлөшсө болот? Мындай кыздар көп болуп баштады, күндөн күнгө. Эми бул психологик биз ошол нерсеге даяр эместигибизди билдирет да. Мисалы үчүн биз жанагы үй бүлөгө даяр эмеспиз. Биздин мисалы үчүн даже жыныстык жактан биздин сабаттуулугубуз жок. Кандай өсөбүз, кандай чоңоебуз, кандай турмушка чыгабыз, кандай үйдү алып барабыз, ошол сабаттуулук жок мисалы үчүн. Ал эми ошол эле кыздарды психологически уязвимый, мындай слабый болуп өскөн да ал кыздар үй бүлөдө. Бул үй бүлөгө барып такалат, слабый, психологически даяр эмес, жап-жаш кыз эмеге коомго чыгат дагы. Коомдогу жанагы шок новостилер деп атпайсызбы, жаңылыктар. Жаңылыктардын артынан бул нерсе жанагы кызга эме сокку болот да. Кыз эме кылат да бул нерселерди, кабыл ала албайт. Мен мындай жашоону мындай элестеткен эмесмин дейт. Эми бул баары психологический жактан ошо үй бүлөгө барып такалат. Бул албетте бул аял кишинин бул дүйнөгө келүүдөн максаты. Биздин эң биринчи миссиябыз бар. Турмушка чыгып, бала төрүп, эркектин жанына жакшы энергия берип, өзүбүздүн назиктигибизди, сулуулугубузду сезүүбүз керек. Ал эми бул нерсе эми энелерге барып такалат да. Эгерде кызыңыз бактылуу болсун десеңиз, же болбосо мындай да, өзүнүн ордун тапсын десеңиз, албетте кызыңызды ушул дүйнөдө ар кандай нерсе болушу мүмкүн. Бирок сенин дүйнөдөгү ордуң мындай, тигиндей, сен назик, сулуу, жакшы эне, жакшы жубай, өзүң жашоодо ордуң тапкан, өзүң каалаган жумуш менен алек болгон кыз болушуң керек деген бир даярдоолордон өтүш керек кыз бала. Обязательно. Апасы айтып түшүндүрүш керек. Анан эми ар бир психолог үйгө барып иштеше албайт да жаш кыздар менен. Мисалы үчүн эжелери, апалары, тайне, энелери ушулар даярдоосу керек обязательно. Бир гана кыз балдар эмес, ошондой эле эркек балдар дагы мына акыркы кезде 30-35 жашка чыккан жигиттер турмуш куруудан коркушат экен да. Алардын ата-энелери көп баягы коркуп калышат. Мисалы, эне деп сүйлөсөм, катуу сүйлөсөң, мындай жини келип кетет, кантип ушул менен сүйлөшсөм экен дегендерди угуп калабыз да. Негизинен ошол эркек балдар эмнеден коркуп калган болушат. Анан алар мисалы өз алдынча иштешсе болобу? Албетте өз алдынча иштешсе болот. Бул эркектер мисалы үчүн биздин
кандай десем, мындай рычаг деп коет. Биздин мисалы үчүн аялдар назик, ор жумуш кыла албайбыз. Ал эми эркектерге көп жумуштарды биз тапшырабыз, мисалы үчүн үйдө эле, коомдо деле оор иштерди, өтө кыйын жумуштарды эркектер аткарат туурабы? Ошол эле эркектер ошол үй бүлөдөн келип чыгат бул нерсе дагы. Үй бүлөдөн мисалы үчүн толук кандуу сүйүү ала албаган эркек балдар бар, мисалы үчүн үй бүлөдөн, атадан, энеден. Бул нерсе мисалы үчүн 90-жылдарда аябай кыйынчылык учурлар болгон, туурабы? Биздин ата-энелерибиз, энелерибиз, тайнелерибиз кыйын болгон. Мисалы үчүн эркектер согушка кеткен, аялдар жалгыз калып, жанагы үйдүн оокатын жүргүзүш керек болгон да. Талаага барышкан карыялар, балдар, аялдар калган согуш учурунда, туурабы? Ошол учурда аялдар баягы түйшүктүн бар жогун мойнуна алышкандагы мен жасайм, мен балдарым багышым керек, бул ситуациядан алып чыгышым керек өзүм үй бүлөм деген ой келет дагы. Аялдар кызмат кылып иштеп баштаган. Ошол аял кызмат кылып, аял иштеген коомдо бала тарбияланып атат. Согуш бүткөндө деле аталарыбыз согуштон кайткан учурда, мисалы үчүн, алар майып болгон, психологически аябай слабый болгон адамдар кайтып келген да. Кыйкырган, бакырган, жакшы тарбиясын бере албаган, баягы сүйүү жетпеген адамдай болуп, эч жараксыз болуп келген десем деле болот да. Ошол учурдан тарбия алган балдар кандай болот деп элестетесиз. Мисалы үчүн эркектин тарбиясы почти жок болуп калган да. Аялдын колунан тарбия алган, сен мындай болушуң керек, сен тигиндей болушуң керек. Аялдын тарбиясы бир аз башкачараак болот эми эркекке караганда. Бир аз жанагы эмоция алдырат. Кайсыл жерде күчтүүлүгүн билбейт, өзүнүн эмоционалдык күчтүүлүгүн. Эркек мисалы үчүн эмоционалдык күчтүү бизге караганда, алар логик. Биз 80% эмоцияда жашасак, алар 80% логика иштетишет, акыл эсин, мээсин иштетишет. Ошондой нерселер үй бүлөдөн келип чыгат деген нерсени айткым келет да бул жердечи. Ошол мисалы үчүн азыр баары эле жакшы эркектер жок, чечкиндүү эркектер жок дейт да. На самом деле сиз коомго кандай баланы тарбиялап атасыз? Мисалы үчүн бала үйдө кыйкырса, бакырса, бирөөнү урса деле, бир кичинекей кызды уруп койду, бая балаңызга түшүндүргөндүн ордуна сиз кыздарды урганы болбойт, алар назик, алар сулуу, аларга сүйүү бериш керек, аларды аяш керек дегендин ордуна макул эч нерсе эмес деп кетип калып атпайсызбы, туурабы? Ушундай болуп атат да, коомдо бул нерсе иштеп атат. Ошондой эле тарбиясынан. Мисалы үчүн ошол эле эркектин бул жашоодон үйлөнгөндөн коркот, бул жоопкерчиликтин жоктугу. Жоопкерчилик ала алган эмес. Ошол эле аркага кайтабыз. Эркектер жоопкерчилик алган эмес ал учурда. Аялдар жоопкерчиликти мойнуна алып, бар жок жумушту аткарышкан. Бизди багышкан, ата-энесин, балдарын багышкан. Ошондой тарбиядан өскөн бала жоопкерчиликтен качкан. Жоопкерчиликтен азыр баарыбыз жоопкерчиликтен качабыз. Жоопкерчилик аябай кыйын деп ойлойбуз да. Даже өзүнүн ошол эле эркек балдар өзүнүн жашоосу үчүн жоопкерчилик алуудан коркушат да. Бул өтө сложно. Если даже ошондой жигит үйлөндү дейли, мисалы үчүн ата-энеси мажбур кылып, кой ушул кыз жакшы деп үйлөп койду, бирок эртең ошол психологически даяр эмес, өзүнүн жашоосуна кадимкидей жоопкерчилик ала албаган эркек үй бүлө үчүн кантип жоопкерчилик ала алат? Ошол эле аял алды, жубайы алды, жубай менен жакшынакай жашады бир жыл жашады дагы, анан кийин уур токмок башталат, анан кийин баягы эркек диванда жатып баштайт, аялы мен кылышым керек, күйөөм жатса, значит мен жасашым керек деп сыртка чыгып баштайт, балдары апасынан тарбия алып баштайт, дагы деле баягы нерсе кайталана берет да, бул нерсечи. Тынбай кайталана берет. Жоопкерчилик үй бүлө ушул эң главный. Психологиялык жактан даяр болуш керек. Мисалы мен ушул акыркы кезде окуп калдым да, мына кыз жигит эгер сүйлөшүп, мына жакында тою боло турган болсо, психологдор ушундай кыз жигиттерге, тою боло тургандарга бири-бириңерге баягы суроо берип көргүлө, ушул менен бактылуу боло аласыңарбы деген да бир суроолор бар экен да. Чындыгында эле ошол мисалы 5 суроо бар экен, 10 суроо бар экен, ошол суроо менен билсе болобу? Ошол адам менен чындыгында эле бактылуу боло алабы? Эми адамды мисалы үчүн аны менен чогуу жашап көргөндө, аны иштеп көргөндө билесиң да, бул элде айтылган эле сөз жөнөкөй эле. Анан кийин баарын билүүгө болбойт да. Эркек жөнүндө деле, аял жөнүндө баягы айтып коюшат го, ушунча 30 жыл жашап мен жолдошум
билбепмин же болбосо жубайым ким экенин билбепмин деп калышат го. Толугу менен билгенге мүмкүн эмес. Бирок биз интуицияга ушул жерде акылга салбастан интуицияга салсак да болот. Же болбосо ушундай эле анализ кылып, жок мен акылга салышым керек десе, өзүнө ар бир адамдын суроосу менин суроом менде гана жаралат. Бир суроо баарыбызга туура келиши мүмкүн эмес да. Ошондуктан ар бир адамдын өзүнүн суроосу болот. Албетте аныктаса болот. Албетте мен деле турмушка чыгаардан алдын мен өзүмө чоң суроо бергем. Мен даярмынбы ушул жашоого, ушул жигит менен чоң жашоого даярмынбы деген суроону мен өзүмө бергем. Ал кишиге эмес, өзүмө. Бирок ошол тойго чейин ал бала менен кандайдыр бир учур сүйлөштү туурабы ал кыз. Анализ кылды, анын иш аракеттерин көрдү, кандай өзүн көргөз алганын көрдү, жоопкерчилигин көрдү. Анан кийин только суроо өзүндө да. Өзүнө суроо бериш керек. Ошол ошондой эле баягы сиз сандык психолог катары айтсаңыз, негизинен эле ошол сандар кайсыл бир күнү датада төрөлгөнү ошол болочоктогу жолдошуна же колуктусуна менен чогуу мына экөө бири-бирине дал келеби деген таасирин тийгизеби, тийгизбейби? Албетте энергия деген иштейт. Ар бир 9 энергия бар. Мисалы үчүн сандык психологияда Сюцай бул илим, бул чоң илим болуп эсептелет. Бул илимде 9 цифра менен эсептейбиз. 9 цифрада мисалы үчүн бир кыз экинчи жигитке мисалы үчүн туура келеби, келбейби деген ооба. Өзү таблицасы бар. Мисалы үчүн идеальный брак деген нерсе бар. Брак на небесах деген нерсе бар. Же болбосо кээ бир сандар таптакыр бири-бирине туура келбейт себебинде бири-бирин кыйнап коюшу мүмкүн деген нерсе бар. Эми бул нерсе мындай да, адам бири-бирин жактырып, бири-бирин баалап кабыл алса, мисалы үчүн мен сиздин кандай болсоңуз ошондой кабыл ала алсам, мен өзүмдүн ким экенимди билип, кандай характерлерим, эмнелерим бар экенин биринчи өзүмдү кабыл алып, анан сизди кабыл алсам, мисалы үчүн мен жигит, сиз кыз болсоңуз, мен сизди кабыл ала алсам, бул аябай жакшы иштейт. Кандай цифра болбосун, эгерде мен баарын түшүнсөм, цифралар жөнүндө түшүнсөм, аябай жакшы иштейт. Бул коркунучу деле жок. Бирок идеальный брак дегендер бар. Ооба. Кайсы сандар? Мисалы үчүн 1 менен 2 аябай сонун иштейт. Бир жигит, 2 кыз болсо сонун болот. 6 менен 8 аябай жакшы иштейт. 8 жигит, 6 кыз болсо аябай жакшы болот. Ушуга окшогон, мисалы үчүн 4 менен 7 аябай сонун иштейт дегенден, ушундай окшогон толтура мындай совместимость деп коет, ушундай нерселер бар. Дал келбеген сандарчы? Дал келбеген сандар 9 менен 9 жашай албайт. 4 менен 2 4 менен 2 жашай албайт, 1 менен 7 сложно. Бирок эгерде мындай чоң сүйүү болсо жашашы мүмкүн. Бул мындай сандар, бул психологиядагы сандар, бул инструмент катары гана колдонгула, бул жашооңордун бир бөлүгү деп только ушу сандар менен жашап алгыла деген нерсе жок да. Бизде ошондой эле СМС суроолор бар экен. Аларга да жооп бере кетсеңиз. Салам, ош берим, суроом бар дейт. Жашым 27-де, 3 балам бар дейт. Үйдө отурам, акыркы кезде өлүм жөнүндө көп ойлонуп атам. Өзүм кол салсамбы деген ар кандай пландар түзө берем дейт. Кайра балдарымды ойлоп, өзүмдү токтотом, кеңеш бериңиздер дейт. Бул темадан сырткары суроо экен, бирок жооп бере кетсеңиз. Так, эмнеге мындай болуп атат? Мисалы үчүн турмушка чыккандан кийин 3 баласы бар экен, 3 баласы бар экен. Кыздар көбүнчө турмушка чыкканда бир чоң стрессовый состояние болот да. Переломный момент деп коет, трансформация болобуз, потому что турмушка чыкканга чейин жакшынакай жашайбыз, өзүбүзгө кожоюнбуз, атабыз менен энебиз бар, бир туугандарыбыз бар, бирок турмушка чыккандан кийин жашообуз өтө чоң өзгөрүүгө дуушар болот да. Ошол учурда боюнда болот, төрөйт, бирди төрөдү, экини төрөдү, баягы сүйүүлөр жок болуп кетет да. Мисалы үчүн сүйүүлөр 3 гана жылга созулат дейт го, эмоция да, бул сүйүүдө дагы бир жолу айтайын. Сүйүү бул сгусток эмоций дейт, эмоциялардын топтому деп коет. Баягы кыз жигит болуп жүргөндө сонун эмоциялар бергенде, гүл берген, шоколад берген, кечинде экөө сейилдеп жүрүшкөн, киного барган, толгон топко эмоция берген дагы. Анан кийин үй бүлөгө келгенде уже баягы тамак ашка оокатка аралашып кетет да кыз бала. Кайын журтуна сиңишип кетет, бала төрөйт, катар бала төрөйт,
таптакыр өзүнө убакыт жок болуп калат да. Баягы адам өзүн мен жок деп элестетип калат да. Өзүн жок деп элестетип калган учурда ар кандай нерселер келиши мүмкүн. Бул депрессивное состояние. Анан кийин өзүнүн эң жакшы каалоолорун жазсын. Биринчи эмнени каалайт? Мисалы үчүн биз мектеп кезинде кагазга эле бул эң жакшы иштөөчү практика. Бул жөнөкөй практика, бирок аябай жакшы иштейт. Отуруңуз дагы бир кагаз алыңыз. Сиздин кичинекейиңизден болгон каалоолорду жазыңыз. Мисалы үчүн врач болгуңуз келди, бир жерде чач жасагыңыз келди, же болбосо мугалим болгуңуз келди. Ошо каалоолоруңузду жазыңыз дагы. Анан ошол нерселерди азыркы жашоого алып келиңиз. Мисалы үчүн ошол биз каалаган нерселерди жасашыбыз керек да жашоодо. Ал эми үйгө, балага, жолдошуна убакыт бөлүп, өзүнө таптакыр убакыт бөлбөй калган, өзүн как личность, как адам катары өнүктүрбөй калган дегеничи болчу. Өнүктүрбөй стагнацияда коет, нолдо туруп калат. Бир орунда туруп калганда биз только аркага кетебиз. Стагнацияда турганда алдыга жылуу жок. Ошон үчүн өнүгүп баштаңыз. Түрдүү курстар, окуулар пайда болуп калды. Ошол нерселерди окуп баштаңыз. Өзүңүздүн каалоолоруңузду, максаттарыңызды жазыңыз. Бул эң сонун иштейт да. Анан кийин балдарым үчүн деген сөз эң жаман сөз. Бул балдарыңыздын астында да бул нерсени айтасыз деген ойдомун. Таптакыр айтпаңыз бүгүндөн кийин. Балдар үчүн жашоонун кереги жок. Бала сиз үчүн, сиз сураган үчүн, бул дүйнөдө сиз өзүңүздү бактылуу сезиш үчүн ошол баланы жараткандан сурап алдыңыз, туурабы? Сурап алдыңыз дагы, анан кийин баягы кыйналып, нерв, стресс болгондо балдарыңызга кыйкырасыз, урушасыз, силер үчүн эле мен ушул дүйнөдө жашап атам деп, наоборот, милдет кылыштын кереги жок. Ар бир адамдын өзүнүн рызкысы бар. Ар бир адамдын өзүнүн рызкысы бар бул дүйнөдө. Ошон үчүн балдар үчүн жашоошунун кереги жок. Ар бир жан пенде дүйнөгө келер менен өзүнүн жан дүйнөсүн ишке ашырыш керек. Өзү каалаган жумуш менен алек болуш керек, өзү эңсеген нерселерди бул дүйнөгө жаратыш керек дегени да. Ошон үчүн бул состояниядан чыгуу оңой эле, өз алдынча чыкса да болот, специалисттерге кайрылсаңыз андан жакшыраак болот. Бизде дагы суроо бар экен. Эки суроо жөнөткөн экен. Эркек кандай учурда үйлөнүүгө чечим чыгарат же эмнеге чечим чыгарбай жүрө берет дейт. Анан жигиттердин комплименттерин кандай түшүнсөк болот дейт. Мисалы, сен кыйын кызсың деген, эгер ага кыйын болсо, жаксам, эмнеге үйлөнбөйт? Келиңиз биринчисинен баштайлы. Эмнеге чечим чыгарбайт? Эмнеге канткенде чечим чыгарат? Чечим чыгарбаганы бул чечкинсиздигиңиз демек. Ал эми чечим чыгарган учурда, мисалы үчүн, ар кандай учур болушу мүмкүн. Мисалы үчүн эркектин өзүнүн блоктору болушу мүмкүн. Биз ишенимдер менен жашайбыз да, установкалар деп коет. Установка, ишенимдер менен жашайбыз. Бул биздин жашообуз баары биздин ишенимдерге байланыштуу да. Жигиттин деле ишенимдери бардыр өзүнүн. Балким өзүнүн финансы жактан каржысы жетпей аткандар. Ар кандай ситуация болушу мүмкүн да. Сиз өзүңүз аны оценка кылышыңыз керек, баалап билишиңиз керек. Чечкинсиздиги эми мисалы үчүн ошол эле жоопкерчиликтен качкандыгы. Ал эми мисалы үчүн жигит комплимент айттыбы, ой, рахмат деп кабыл алганды үйрөнүшүбүз керек. Кандай сөз айтты, сиз комплимент деп ал нерсени түшүндүңүзбү? Демек, ал нерсени кабыл алганды үйрөнүшүбүз керек. Бизде мисалы үчүн кыздар сен сугусуң, сен тартынакайсың десе, аны кабыл алганда билбейсиз, ой, койчу, мен ушундай элемин дейт. Бул эми баягы Кудайым сага сонун нерсени жөнөтүп атат, жок дегени да. Жок, мага керек эмес дегени. Рахмат деп кабыл алышты үйрөнүш керек. Анан сен кыйынсың десе, значит сиз кыйын экенсиз, сонун. Ошол мен кыйын болсом, эмнеге ал жигит мага үйлөнбөйт деп атпайбы? Мына мисалы үчүн эркек өзүнүн алсыз кызды алгысы келет. Көп учурда. Ал эркекти сүйүп, урматтап, анын сөзүн угуп, макул деген нерсени уккусу келет да. Эркектин природасы ошондой. Ал эми сиз кыйын болуп атсаңыз, мен чечем, мен кылам, жүр бул жакка барабыз, тиги ресторанда жакшы экен, бас деп эле аркасынан мынтип тартып, балаңызды сүдүрөгөндөй эле сүдүрөп жүрсөңүз, анан коркуп аткандар балким, мындай аял менен көпкө жашай аламбы, жашай албайм деп. Ойлонуп көрүңүз. Дагы бир суроо бар экен. Эмнеге кыз келиндер дейт турмуштагы оор тагдырын айтып, кайра турмушка чык дешет дейт. Биз адамдар социальное существо деп коет. Биз адам жок жашай албайбыз да.
бул эң чоң ключевой момент. Биз жалгыз жашай албайбыз. Биз жалгыз эс алам дейбиз, ооба эс ала аласыз, бир күн эс аласыз, 2 күн эс аласыз, болду, уже жалгыз жашай албайсыз. Ошондуктан ошол эле бизге дайыма мындай признание күтөбүз да биз айлана чөйрөдөн. Ал эми мисалы үчүн бирөө өзүнүн тагдырын айтып сизге турмушка чык деп айтса, демек ал адам ошол тагдырды сурап алган, ошол тагдырга татыктуу. Ал адамдын өзүнүн жашоосунун бир сызыгы бар да, Кудайым ошол адамга ошондой сыноолорду жөнөткөн. Ал эми сизде дагы ошондой нерсе болот деген бул факт эмес да. Сиздин балким жашооңуз мындай да, ниетиңе жараша жашооң дейт. Сен кандай ниет кылсаң, ошол жашоо, ошол нерсе сен айланаңда боло берет. Сен иллюзияңа эле соответствовать этиш үчүн бул жашоого келе берет да, ар бир адам, ар бир ситуация. Ошон үчүн бул жерде жаман нерсесин кароонун кереги жок. Бирөөнүн жашоосу жаман болду, көөсү уурду, таштап кетти. Бул сиздин жашооңузда да кайталанат деген нерсе эмес. Ошондуктан бул нерседен өзүңүзгө тек гана плюс жагын алсаңыз эң сонун болот да. Дагы бир суроо бар экен, СМС суроо. Той кылганы шарты жок дейт. Болбосом карыз кылып той кылабыз деген жигитке тийсе болобу? Же тойдон качып атабы дейт. Балким шарты жоктур, чын эле. Ар бир нерсени кандай болсо ошондой кабыл алууну үйрөнүш керек да адамча. Жөнөкөй эле нерселер бул, чынын айтканда, балким чын эле акчасы жоктур. Балким качып аткандар, ооба сиз айткандай туура. Бирок карызга үйлөнүү бул эми сизге туура келеби? Мисалы үчүн 300 000 карыз алдыңыз, тойду өткөрдүңүз, андан кийин 1 жыл кайра экөөңөр иштеп ошол карызды жаптыңар. Эми бул нерсе, эгер ошол жоопкерчиликти мойнуңузга алсаңыз, албетте турмушка чыксаңыз болот. Бул жерде да жоопкерчилик деген эң чоң ключевой момент жоопкерчилик болот. Эгерде сиз ал бала үчүн жоопкерчилик ала алсаңыз, турмушка чыгайын деген жигитиңиз баягы кичинекей баланын позициясында экен да булчу. Бала үчүн жоопкерчилик аласаң, үй бүлөсү үчүн, карыз үчүн жоопкерчилик алганды кааласаңыз, же болбосо даяр болсоңуз, турмушка чыксаңыз болот. Шарт коюп атат, Дагы бир суроо бар экен. Саламатсыздарбы? Кош берем, суроом бар дейт. Мен эч күйөөм түшүнбөйт дейт. Бардык нерсеге шүгүр кылып жаша дей берет дейт. Мен балдарыма өзүмө дейт, жакшы жашоо болушун каалайм. Өнүгөйлө, өсөйлө, аракет кылайлы десем, баары пешенеге жазылган дей берет дейт. Күйөөмө кантип түшүндүрсөм болот? Канткенде бири-бирибизди түшүнө алабыз дейт. Дагы бир жолу бул караңыз, сиз күйөөм жолдошум түшүнбөйт деген нерсени айтып атасыз. Жолдошуңуз түшүнбөйт эмес, түшүнөт ал. Тек гана сиз башкача бир жолдору менен барып атасыз да, ошол түшүндүрө албай атасыз демек. Албетте пешенеге жазганы болот. Бизде мындай да, беш мен тозокту бергендей дайыма тандоону берет бизге жаратканым. Ошол эле жолдо дайыма тандап жүрөбүз. Кайсыл жолго барсаң, бул жака барсаң туура эмес, бул жака барсаң туура деген нерселерди айтып койгон уже. Баары нерсе бул жашоодо деле пешенеге болгону болот да деп эле иштебей, жасабай жата берсең, бул эми кандай десем, туура эмес эле позиция болуп калат да. Эгер тим более балдарыңыз болсо, балдарыңыз келечеги үчүн же болбосо жакшы жашоо үчүн адам умтулуш керек. Буту колуң бар туруп, алты саның аман туруп, кедей жашаган бул күнөө деп айткан да. Ошон үчүн жолдошуңузга түшүндүрүң, хадистерди ачың, эгерде динчил адам болсо. Ал жерде аябай сонун кенен, сонун кылып түшүндүргөн. Анан кийин күйөөм түшүнбөйт мени, мындай кылат, тигиндей кылат деп наалый бергендин кереги жок. Ооба, күйөөңүз туура эле айткан, баарына шүгүр кылыш керек. Качан сен колуңда бар нерсеге шүгүр кыла алсаң, ыраазы боло алсаң, шүгүр деп айтымда тилдин учунда эле айтып коюш бул баарынын колунан келет. Бирок мына жүрөктөн ыраазы болуу, балаң бар экенине, үйүң, жолдошуң сага тамак таап келип, сенин курсагың ток, кешинде тынч жатканың үчүн ыраазы боло алсаң, демек сенде дагы жылыш болот, обязательно болот. Дагы бир суроо бар. Саламатсыздарбы? Суроом бар дейт. Менин жашым 34-тө, үйгө баргым жок, апамдар качан тиесиң деп ызы-чуу сала берет дейт. Мен бир жигит менен таанышсам, жолугушуудан кийин эле жок болуп кетет дейт. Мен да аракет кылам, бирок эч кимге жакпай, мени эч ким сүйбөйт. Сүйбөсө кантип тиймей келем дейт.
Бул жерде бул кыздын өзүнүн ишеними бар экен да. Өтө чоң биздин жашообуз ишенимдерге байланыштуу, установкаларыбызга байланыштуу. 34-40 чыксаңыз деле сизге жигит келип, бирок сиздин жашооңузда ошол жерде тамырын жайып калбай калышы мүмкүн да. Ошондуктан бул жеке иштешсеңиз болот психологдор менен. Ал эми биз мындай да, ишеним ар кичинекейибизде эч ким сүйбөйт деген ишеним. Мынаны күйөөгө турмушка чыккан жаман, мисалы үчүн ошол эле коомдо болуп атат, жубайларын урган, көчөгө айдап чыккан, жолдошу турмушка чыкса жолдошу кайтыш болгондор бар, кайын журт жаман деген ишенимдер болушу мүмкүн. Күйөөң ичип кетет, зөөкүрдүк кылат, иштебейт, күйөөгө чыксаң деле күйөөнүн эмне пайдасы бар деген ошол эле келиндердин ар кандай сөздөрү бар туурабы? Ар кандай ишенимдер, установка боло берет да, бул кичинекейибизден келген установкалар. Мисалы үчүн бир пример бар. Бул кичинекей бир үй бүлө экен. Кечинде уктап атса, кичинекей кыз да, 5 жашар кыз уктап атат экен. Үй бүлөсү менен уктап атса, түндөсү аябай эшик тарактап келет экен да. Эшикти каттуу кол менен уруп үрө келет экен. Анан кыйкырып ыйлап атат экен. Ачса, бир кыз аркасына бычак сайылган кыз жатып, күйөөм өлтүрүп атат, мени сактагыла, куткаргыла деген кыйкырык чакырыктар менен келет экен да. Анан баягы кызга эмне деген болду? Күйөө жаман, күйөө өлтүрөт деген установка келди, ишеним келди. Бул эң чоң ишеним, ооба, каттуу корккон. Эмоция да. Качан биз каттуу эмоциональный шок болгондо, эмоциялар болуп сүйүнгөндө, кубанганда, ошол бизге ишеним болуп кире берет да. Жакшы, жаман, подсознание, сознание бар бизде. Жакшы же жаман деле кабыл алат. Ошол кичинекейибизден, мисалы үчүн күйөө урат, кайын журт жаман, акча таппайт, эмне кереги бар, өзүң деле жакшы жашайсың деген толгон токой установкалар болушу мүмкүн. Ошого байланыштуу. Ошол мисалы демек бул кызда бир гана үй бүлө куруу, турмушка чыгууда бир гана жаман сезимдер бар. Жаман сезимдер. Анан кийин мисалы үчүн эгер жакшы сезим болгондо турмушка чыгып кетеби? Ал кыз балким өзүн таптакыр сүйбөйт. Сүйөм деп ойлойт, бирок сүйбөйт. Ал эми айланасына келген жигиттер деле өзүн сүйбөгөн адамды кантип бирөө сүйө алсын? Өзүн бактап, өзүн сыйлай албаган, өзүнүн бул дүйнөдө өзүнүн чек араларын билбеген кызды башка жигиттер сүйө албайт да. Ошондой эле кыздын өзүнө эле байланыштуу. Ооба, сезимдерине байланыштуу болот. Дагы бир суроо бар. Салам сырдашалы дейт, менин сүйлөшкөн жигитим 2 жыл мурун курбум менен сүйлөшчү экен дейт. Жакында тоюбуз болуш керек эле. Эми көңүлүм калып кетти, эмне кылсам, ишенбей калдым дейт. Бул сиздин чечимиңиз. Эгерде ошол жигитке ишенип, ишенбей калдым дегенде эми турмушту ал жигитке ишенбестен баштасаңыз, демек кийинкиси деле жакшы болбойт. Алдын ала бул жөнүндө кенен сүйлөшүп, мындай здоровая коммуникация деп коет. Сүйлөшүү менен биз кандай гана маселе болбосун чечсек болот да. Ошондуктан жигитиңиз менен отуруңуз, жакшынакай талдап сүйлөшүңүз. Эми ал кыз менен сүйлөшсөм эмне болуптур? Ал кыз менен жыныстык катнашка барбаса, же болбосо ал менен нике окутпаса, акыр аягы сизге келип, сизге сүйүүсүн арнап, мага турмушка чык деп, ушундай сонун сезимдерин сизге арнап атса, сиз мен ишенбей калдым, мен болбой калды деген нерсе дагы болбойт да. Демек, отуруп, сонун болуп сүйлөшүп алышыңыз керек. Адам сүйлөшүү менен ичинде болгон нерсени айтып, ар бир маселеге чечим тапса болот. Дагы бир суроону окуй кетейин. Жашым 32-де турмушка чыга элекмин дейт. Турмуш курайын деп таанышсам эле үйлөнүп ажырашкан, балдар бар жигиттер эле чыгат дейт. Мен теңдүү бойдок жигиттер бар. Аларды жактыра албайм дейт. Эжелерим ажырашканга эч качан тийбей өкүнөсүң дейт. Эмне кылсам? Ажырашкан болсо деле сонун жигиттер бар. Бул факт. Андан сырткары, балким эгерде ажырашкан болсо, мурдагы аялы ал эркекке туура энергия бербей аткандыр, бербегендир, туура эмоция бербегендир. Жаман адам, жаман жакшы адам жок, туурабы? Биз эмнени ойлосок гана, ошол гана биздин жашообузга боло берет дагы бир жолу. Демек жаш жигиттер
мен теңдүү же болбосо жаш жигиттер алар мага туура келбейт деген установка болушу мүмкүн бул кызда. Андан сырткары кабыл албаган, мисалы үчүн кичинекейинен эле, мисалы үчүн менде деле ушундай нерсе бар болчу. Чоң жигитке турмушка чыксаң, жакшы жашайсың деген установка болот да көбүнчө кыздардачы. Чоң жигитке сени сыйлайт, сен эркелеп, сонун жашайсың деген бул эми жөн эле установка, чынын айтканда. Өзү менен тең жигиттерге турмушка деле чыкса деле сонун болот. Анан кийин мисалы үчүн мындай нерсе дагы бар да. Эгерде бир турмуштан ажыраштыбы, демек ошол турмушту проблема болгон, туурабы? Маселе болгон да ал турмушта, мурдагы турмушта маселе болгон. Ошол маселелерди чечмей сайын жаңы турмуш баштаганга болбойт да. Дагы жаңы турмуш баштасаңыз, мурдагы маселелер кайра эле кайталана берет. Себеби дегенде, мисалы үчүн биз турмуш курабыз, балдар болот, жанагы үйд, оокат, тиричиликке кирип кетебиз да, эмоция жок калат да. Эмоция жок калганда биз анын аялыбыз, жубайыбыздан эмоция албай калат, эркектер жубайынан албай калат. Анан кийин башка кыздарды карап баштайт да, башка кыздар жашнакай эмоция берип, сонун болуп, татынакай болуп жүрсө, ошолорду көргүсү келет. Эркек бытовухадан качты да, просто жанагы мурдагы бала төрөп берип атат болбосо, үйүн оокатын сонун кылып отурат, бирок ошондон качты. Жакшынакай жыттанган, өзүн караган, татынакай кыз качты да. Анан кийин ошентип качып отуруп ажырашты, бирок үйлөнгөн жок. Дагы башка кызга үйлөнсө деле ошол нерсе кайталанышы мүмкүн да. Бул нерсени обязательно мындай чечиш керек да. Бул маселени чечип, сүйлөшүү менен бул нерсени аныктап алса болот. Бул дагы чоң тема, чынын айтканда. Сиз ошо жогоруда айтып атпайсызбы, ушул бардыгы установка депчи? Ишенимдер. Ушул ишенимдерден кантип арылса болот? Кандай жолдору бар? Мисалы, оңой жолдору барбы? Ар бир ишенимибизге чечим бар. Мисалы үчүн ошол эле баягы мындай жакшы. Мен теңдүүлөр жөн мындай мен теңдүүлөр өтө жетишкен эмес. Мен теңдүүлөр акылы недостаточно развит деп коет го. Менин интеллегиме туура келбейт деген нерсе болушу мүмкүн. Чынын айтканда андай эмес. Жаш балдар, даже 25-те, 27-деги жигиттер аябай интеллект IQ-су өтө жогору жигиттер бар. Бул эми интернет жактан дагы издеп көрсө болот. Бул методом доказательства көрсө болот да. Ошол эле күйөөгө чыкканга күйөөгө чыга албай атпайбы, жана бир кыз айт, күйөөгө чыга албай атат, жашы өтүп кетип атат уже. Ал өзү күйөөгө тийгиси келет. Ал өзү күйөөгө тийгиси келип атат. Мисалы үчүн күйөөгө тийип деле бактылуу болгондор, только бактылуу жашаган адамдарды көрүш керек. Бактысыз жашаган адамдарды көргөнү болот. Бул метод доказательства. Эгерде жеке өзүнүн практикалары бар, ал практикаларды жасай албаса, демек ушундай метод доказательства. Ырастоо менен бактылуу жашаган адамдар толтура, жашы чоң болсо деле жакшы жигитти жолуктурганга болот деген ишенимди алып келиш керек өзүнө. Эми бул биздин ойда, чынын айтканда, биздин оюбуз менен иллюзияда жашайбыз, биздин өзүбүздүн иллюзия бар. Иллюзия менен биз өзүбүздүн реалдуу жашообузду создавать этебиз, жаратабыз да, оюбуз менен эле. Айтып атпаймынбы, оюңа жараша жашоо, ниетиңе жараша жашоо. Ниетиңизди түздөңүз. Бир суроо бар экен, саламатсызбы? Психологко суроом бар дейт. Турмушка чыккам, 38 жаштамын, 4 балам бар. Ушул малга чейин жолдошумдан бир да гүл алган эмесмин. Гүл албадым деп деле ойлонбоп турмун дейт. Акыркы кезде капа болуп атам. Гүл алып бер десем, андан көрө эт алып куруп жеп алабыз дейт. Эмне десем алып берет дейт белектерди. Сиз өзүңүздү ошол гүлгө татыктуумун деп ойлойсузбу? Өзүңүзгө суроо бериңчи. Айтып атпайсызбы, өзү ойлоп турмун, гүл алышты деле ойлоп турмун деп атпайсызбы? 8 жашка чыккыча ойлоп турдум. 38ге чыкканга чейин ойлобогон жаныңыз эми гүл алганды ойлоп калдыңызбы? Демек, сиз ошого татыктуу эмесмин, даже гүл алганды ойлогон да эмессиз. Эми өзүңүзгө карап баштаңыз, сиз ошого татыктуу болуңуз. Мисалы үчүн мурда эт алып кел, жанагы памперс алып кел, же болбосо картошка, пияз алып кел десеңиз, демек мындан кийин
шоколад ала келип мага дең, же болбосо күйөөңүзгө жакшы эмоцияларды берип баштаган күйөөңүзгө андай нерселерди айтып, мисалы үчүн смс жазың, кат жазың, телефондо азыр бизде доступно го. Мен сени сагындым, качан келесиң деген сөздөрдү жазып туруң. Сен өтө күчтүүсүң да, сен биздин камкор атабызсың деп ушундай сонун сөздөрдү жазып туруң да. Сиз ошол гүлдү алуу үчүн эркекке эмне берип атасыз, ошол маанилүү. Сиз жакшы эмоция берип, жакшы сөздөрдү аялы бериш керек. Ооба, сен бир нерсени алыш үчүн бир нерсе беришиң керек да. Бул жашоонун мыйзамы, бул вселеннаянын мыйзамы да өзүнчө. Сен бир нерсе алыш үчүн обязательно беришиң керек. Сен билимди беришиң керек, өзүңүн жакшы насаатыңды беришиң керек, өзүң акчалай беришиң керек, же эмоция беришиң керек, жардамыңды беришиң керек. Анан бумеранг деп коет го, кайтар дүйнө кыргыздарда, бар жок нерсе кайтып келет. Баары кайтып келет. Биз карма деп коет, результат наших действий дейт. Биздин жасаган ишибиздин акыры жыйынтыгы дейт. Кайтып келет да. Биз бир ишти жасадык, жакшыбы, жаманбы, ал кайтып келет. Башка адамдар аркылуу кайтып келет. Жолдошуңузга сонун эмоция бериң, жакшы сөздөрдү айтың, жылуу жумшак, жакшы тамактар жасап бериңиз, кечинде көңүлүн алыңыз. Эң маанилүү моменттер ушулар. Ушул убакка чейин ойлобосоңуз, демек ошондой эле, ошол гүл жок эле жашоого татыктуу экенсиңиз да бул убакка чейин. Негизинен эле ушул азыркы учурда психологиялык көптөгөн курстар чыгып калбады, онлайн. Ошо мисалы сизге да ошондой кейстер келеби? Жанагы өзүнүн турмушун өзгөртүүгө. Ошону мисалы үйдө отуруп эле онлайн өзгөртсө болобу жашоону? Албетте болот, албетте болот. Толгон токой курстар бар. Ар бир профессионал өзүнүн ишин жакшы кылган адам өзүнүн курстарын ачып, кыз келиндерди окутуп, ошол жаатка басым жасап, кыз келиндерди жаңы деңгээлге алып чыгып атат. Бул эң сонун. Мисалы үчүн 10 жыл, 5 жыл мурда мындай нерселер жок болчу туурабы? Бул эң сонун деңгээлге өсүп атабыз. Бул мени аябай кубантат. Албетте үйдө отуруп өзүнүн жашоосун оңдосо болот. Бул ойго байланыштуу. Кээинки баягы комментарийлерге жазып коюшат эмеспи? Бизди алдаптыр, мен жашоом өзгөргөн жок депчи. Демек, ал адам мындай бир нече абал бар. Жертва, спасатель, куткаруучу, жертва абалдары бар, агрессор деген бар. Биз 80% жертва абалында жашайбыз да, көбүлү баарыбыз эле. Ооба, биз ошол сонун ошол жашоо бизге. Бирөөнү күнөөлөшүбүз оңой да. Өтө эле оңой күнөөлөп коебуз. Бирөөнү аябай жыргап жатып калабыз, ошо бирөөнү күнөөлөп алып, анан ошол жерде да жоопкерчиликти өзүнүн мойнуна ала албай атат. Өзүнүн жашоосу үчүн жоопкерчиликти моюнга ала албай атат да. Бул эң чоң переломный момент да. Анан эгерде өзүнүн жашоосу үчүн даже ошол бир курсту до конца окуп, практикаларын жасаса болмок да. Демек жасаган эмес да. Ар бир берген, мисалы үчүн специалист берген практикалар иштейт. Ар бир практика иштейт. Ишениш керек. Биринчи ишеним, анан жасаш керек. 10 күн жаса деди, 10 күн жаса. 20 күн жаса деди, 20 күн жаса. Бир жума, бир ай маанилүү эмес, жасаш керек. Анан кийин өзгөрбөсө бир күндө эле сонун болуп, бир сом акчаң жок жашап, бир күндө миллионер болуп кете албайсың да. Ошон үчүн акырындап келет бул нерсе. Налып эткенде көрүп атпайсызбы? Налып смс жазып атпайбы? Комментарий жазып атпайбы? Өзгөрбөдү, налып атат да. Шек келтирип атпайбы? Налыганда адамга эч качан жакшы нерсе келбейт. Значит, ошо налып жашай берет. Bundan кийин дагы, мисалы үчүн, алар бирөөнүн тагдырын өзгөртүп сала албайт да. Жөн эле ошого мындай инструмент берет да. Психологдор деле, уже коучтар деле инструмент эле берет. Мен сен жашооңду сонун кылып өзгөртүп салам деп обещать мындай ишендирбейт да аларчы. Эгерде ошол берген инструментти колдоно алса, обязательно жашоосу өзгөрөт ар бир адамдын. Дагы бир суроону окуй кетейин. Убакыт бара болуш керек. Жашым 23-тө дейт, турмуштан ажырадым. 2 жыл болду дейт, бирок эч качан турмушка чыкпайм деп өзүмө сөз бердим. Эркектин баары окшош болот го дейт. Күйөөм аябай урат эле. Апамдар андай дебе караштырып тии жалгыз жүрбөй дейт. Эркектерди жек көрөм деп жазыптыр. Бул психологическая травма уже травма. Ошол эркектердин баары бир деп атпайбы? Бул жигитке турмушка чыкканга чейин эле бул установка бар болчу.
демек бул кыздачы ошентип отуруп мисалы үчүн эмне эркек бир эки аялга эки башкача мамиле кылышы мүмкүн. Бир аялга гүл алып келип, өзүнүн сүйүүлөрүн арнап, сонун ухаживать этсе, экинчи аялды ууруп, сөгүп, сагып ушинтиши мүмкүн да. Сиз демек ошого татыктуу болгон да, демек ошону провокация кылган. Тили менен биз аялдар сүйлөйбүз да, биз сүйлөй турган жанбыз, биз сүйлөй беребиз. Ошондой нерсени биз кармана албайбыз да. Демек сиз ошол эркекти ошол деңгээлге жеткиргенсиз. Бул жерде дагы бирөөнү күнөөлөп атат да, бул кыз дагычы. Күнөөлөш оңой деп атпайбы? Оңой эле күнөөлөп койду. Бар жок проблеманы ал жигитке аңтарып койду. Эч качан үй бүлөдө бир тарап күнөөлүү болбойт да. Демек ал кызда да толгон токой мындай өзүнүн эмелери бар да, минустары бар да. Өзүнөн издебей эле күнөөлөп койду. Албетте бул ишенимдериңизди жок кылып, өзүңүз менен иштешиңиз, окууңуз, өнүгүүңүз, жигиттер, сонун жигиттер бар. Аябай жакшы эркек жигиттер бар. Биздин кыргыздын жигиттери аябай сонун. Ошондуктан бул нерсени иштешиңиз керек, обязательно иштешиңиз керек. Турмушка чыксаңыз болот, өзүңүздү өнүктүрүп, өзүңүздү сүйүп баштаңыз, өзүн сүйүп, өзүн урматтап сыйлаган кызга эч качан кол көтөрбөсө керек эркек. Ошо маанилүү. Ошол мисалы турмуш куруудан корккондор көпчүлүгү эле ушу сиз айткандай эле баягы өзүн сүйбөйт экен да. Ошол өзүн сүйүүдө да кандай бир оңой практикалар барбы? Ооба, сонун практикалар бар, бирок мындай внешний факторлор, мисалы үчүн салонго бардың, сонун кийим алдың, бул сырткы факторлор да. Бул нерсе менен өзүң сүйүп жыргап жашап кала албайсың. Өзүңө болгон сүйүүнү күндө иштейт. Бул как аксессуар катары жаныңа алып жүрөсүң да. Күндө тагып жүрөсүң, мисалы үчүн сиздин цепочкаңыз күндө тагып жүрөсүз, сөйкөңүз күндө тагып жүрөсүз. Ушундай эле нерсе күндө иштеш керек өзүңө болгон сүйүүнү. Мисалы үчүн сонун практика бар, ошол эле жазуу практикасы. Бул өтө оңой, жөнөкөй практика. Отуруп алып өзүңүздүн тек гана жакшы тараптарыңызды жазыңыз. Бүгүн отуруп алып 100 өзүңүздүн жакшы тараптарыңызды жазыңыз. Мисалы үчүн жакшы тамак жасайсыз, жакшы сүйлөйсүз, балдарыңызга жакшы энесиз, үйдү жакшы жыйнайсыз, идишти жакшы жуйсуз. Сонун өзүңүздүн жакшы нерселериңизди жазыңыз. Андан сырткары Луиза Хейдин сонун практикасы бар, күзгү практикасы деп коет. Бул өтө бар эле биз көп билет бул нерсени, бирок өтө жакшы иштейт. Күзгү чөнтөгүңүзгө күзгү салып алыңыз, же болсо күзгү кайсыл жерде болсо өзүңүздү карайсыз дагы, өзүңүздү эркелетиңиз, өзүңүздү кандай жакшынакай, татынакай экениңизди айтыңыз. Андан сырткары жуунуп, мисалы үчүн денеңизге кам көрөбүз да, денеңиздин бар экенине ыраазычылык айтышыңыз керек. Потому что себеби дегенде биз денебизди унутуп калабыз да. Ошол эле семирип кеткен, ошол эле өзүбүздү карабай калган кыз келиндер толтура турабы. Анан биз ойлор менен эле болуп бала, ошол эле турмуш, казан аяк, тамак болуп жүрүп эле денени унутуп калат да. Денеге кам көрүшүбүз керек обязательно. Денеге кам көрүп жуунганыңызда денеңиздин ар бир бөлүгүнө ыраазычылык айтыңыз. Ар бир бөлүгүнө ыраазычылык айтып, сылап, крем коюп, колум, рахмат, ыраазымын, бутум, ыраазымын деп баарына денеңизге ыраазычылык айтканды үйрөнүңүз. Бул дайым абалга өтсө, өтө сонун иштейт. Өзүңүздү сонун практикаларды такай үзгүлтүксүз жасап туруш керек да. Ооба, күзгү практикасын күндө жасаңыз. Бул как тиш жуугандай эле да, бетиңизди жуугандай эле, ошондой эле тамак жегендей эле. Бул практика дайыма иштеш керек да. Өзүңө болгон сүйүү менен дайыма иштеш керек. Бул бир күн жасап, 2 күн жасап, 5 күн унутуп калып деген нерсе болбойт. Андай иштебейт. Тилекке каршы бизге бөлүнгөн эфирдик убакыт да соңуна келип калды. Эфир аягында сизге эркин микрофон берели. Биздин телекөрүүчүлөргө каалоо тилек айтып өтсөңүз болот. Рахмат чоң. Эң биринчи студияга чакырып, ушундай сонун мүмкүнчүлүк бергениң үчүн сизге рахмат. Андан сырткары мен дагы аудиториям көбүнчө кыз келиндер болгон үчүн ушуга басым жасайм. Албетте бул үй тиричилик, оокат, аш деп отуруп калыш болбойт. Турмушка чыккандан кийин мисалы үчүн ошол үй бүлөгө барып, ошол жерде отуруп калабыз да, жылбай отуруп калабыз. Ушул нерсе болбойт. Обязательно окуңуз, издениңиз, өнүгүңүз. Балдар менен деле үйдө деле сонун өзүнүн курстар бар, ар кандай толгон токой курстар бар. Китептер, онлайн китептер толгон токой мындай эмелер көп да, сизге жардамчылар
толтура, бесплатный, платный сонун нерселер бар. Ошондуктан өнүгүп өсүңүз. Бул дүйнөдө жашоо оңой, чын айтканда. Биз өзүбүздүн ойлорубуз менен гана ал нерселерди оорлоштурабыз. Ошондуктан бактылуулук биздин жүрөктө деп айтмакмын. Эгерде сиз жүрөгүңүздө бактылуулук болсо, сүйүү болсо, айлананы да ошондой сонун бул гүлдөтө аласыз. Биздин сунушубузду кабыл алып, ушундай маанилүү маек куруп бергениңизге сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Иштериңизге ийгилик каалайбыз. Саламатта калыңыз. Ал эми Ош Прим телеканалында Сырдашалы программасы өз ишин аяктайт. Мен сиздер менен кийинки шаршемби күнү түз эфирде көрүшөм. Эске сала кетели, бүгүн биздин студиябызда конокто Таннур Сыдыкова, психолог, сандык психолог, практик болду. Саламатта калыңыздар.